Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. 17 декабрь күнү социалдык тармакка номер 145 бала бакчадан тартылган видео тараган. Анда бала бакчанын ортоңку тайпасында чыңырып ыйлаган баланын жана аны урушуп жаткан аялдын үнүн угууга болот. Видео коомчулуктун нааразычылыгын жаратып, баланы ким урса да жаза тартышы керек деген пикирлер жааган. Бул окуя боюнча мэриянын басма сөз кызматы төмөндөгүдөй билдирүү таратты. Бүгүн таң атпай шаардын вице-мэрлери Татьяна Кузнецова, Азиз Алымкулов, билим берүү башкармалыгынын башчысы Сауле Мейирманова жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери номер 145 бала бакчага барышкан. Маалыматка ылайык, видеодо ыйлаган бала бакчанын бала багуучусунун кызы болгон. Кызы сабактан кийин апасы менен чогуу кетели деп жумушуна келген. Апасы коркуп кетип кызын урушкан. Азыр бала багуучу 1-класстагы кызын урушуп койгон үчүн кыжаалат болуп жатат. Асель Исмаилова 5 жылдан бери бала багуучу болуп иштеп келет. Буга чейин мындай окуялар бала бакчадан катталган эмес. Балдардын ата-энелеринин бала бакчага, тарбиячыларга эч кандай доосу жок. 18 декабрда мигранттын эл аралык күнүнө карата Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков чет өлкөлөрдөгү мекендештерге кайрылуу жолдоду. Мамлекет башчысынын кайрылуусунун тексти. Урматтуу мекендештерим, дүйнө коомчулугу мигранттардын азыркы замандагы орду абдан маанилүү экенин, алар өз мекенин жана иштеп жаткан өлкөсүн өнүктүрүү үчүн чоң салым кошуп жатканын таанып, бул күндө атайын белгилейт. Алыста иштеп жаткан биздин мекендештерибиз күнүмдүк жашоо муктаждыгы менен гана чектелип калбай, алдыңкы технологияларды өздөштүрүп, өз мекенин инвестицияларды тартып жатышат. Биз сиздердин өлкөбүздүн элет жериндеги турмуш деңгээлин көтөрүүгө кошкон салымдарыңыздарды бийик баалайбыз. Мекендештерге колдоо көрсөтүүнү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты катары аныктадык. Мамлекет өз жарандарына карата камкордугун күчөтөт. Сиздер менен биргеликте быйыл мекендештердин кеңешинин 1-жыйынын өткөрдүк. Мамлекеттик органдар мекендештерибиз менен макулдашылган бардык багыттар боюнча иштеп жатышат. Биздин биримдигибизге, Кыргызстаныбызды өнүктүрөбүз деген жалпы максатыбызга аралыктын алыстыгы кедерги боло албайт. Алдыдагы асыл максаттарга чогуу жетебиз. Сиздердин патриоттук жана эмгегиңиздер үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздерге бекем ден соолук, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Бүгүн 18 декабрда жарандар жемкорлукка каршы нааразычылык билдирип жана ЖМКларды колдоо иретинде өтүп жаткан тынчтык акциясына чыгышты. Анда митингге келген жаран гей желегин көтөрүүгө аракет кылышты. Эске салсак, Борбор калаада сөз эркиндигин колдоо максатында реакция 2.0 тынчтык митинг өттү. Элдик акция деп аталган бул иш-чарага эч ким уюштуруучу болгон эмес. Жарандар өздөрү келишкен. Алар үнүбүз угулсун деген максатта барабан алып келишкенин айтышкан. Андан тышкары кызыл карточкада көтөргөндөр бар. Ал эми митингдин урааны катары уурдаба уят болот, тарых бүгүн жазылып жатат деген жазуулар бар кагаздарды алып чыгышкан. Тынчтык акциясынын өтүшүнө бир тууган Матраимовдордун ЖМКларга карата доо арызы себеп болду. Жалпы доо суммасы 60 миллион сом. Кумтөрдө жоголгон кызматкерлер 2 күн аралыгында табылып калат. Бул тууралуу кечээ 17 декабрда Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин жыйынында маалым болду. Экотехинспекциянын өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, Кумтөрдө жоголгон кызматкерлер боюнча учурда 2 чоң комиссия түзүлгөн. 2 күндүн ичинде 26 миллион куб жараксыз жердин катмары тазаланып бүтсө эле табылат. Буга чейин Кумтөр компаниясына коопсуздук боюнча 139 эскертүү берилген. Эл өкүлдөрү Кумтөр кениндеги бүгүнкү кырдаалга ким жоопкерчиликтүү экенин сурашты. Экотехинспекция бүгүнкү болуп жаткан кемчиликтерге Кумтөр компаниясы жоопкерчиликтүү. Эми комиссиянын иликтөөсүнүн жыйынтыгында дагы жоопкерчиликтүү тараптар аныкталат. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Моонбеков бүгүн 18 декабрда Ала Тоо аянтында өтүп жаткан митингге отурлай ачык саясат плюс кести уюштурган. Кожобекке 1 сом акциясына 1000 сом акча салды. Аталган видео Facebook баракчасына жарыяланды. Белгилей кетсек, кечээ 17 декабрда Жогорку сот депутат Кожобек Рыспаевга моралдык чыгым үчүн 300 000 сом төлөп берсин деген чечимди күчүндө калтырды. Буга байланыштуу ачык саясат плюс кести чыгымды көтөрө албасын айтып акцияга чыгышкан.
40 чоро бирикмесинин мүчөлөрү бүгүн Ала Тоо аянтында чогулушту. Алардын лидери Замир Кочурбаевдин айтымында алардын максаты коррупцияга каршы жана сөз эркиндиги үчүн күрөшүү болгон, бирок үчүнчү жактарсыз гана. Бирок 40 чоронун кээ бир тарапташтары журналисттерге митингге гейлерге каршы келишкенин айтып жатышты. Кочурбаев алардын реакция 2.0 митингине катышуу суранычы четке калганын, андыктан алар өз талаптарын өзүнчө айтып чыгышаарын 40 чоронун мүчөлөрүнө маалымдады. Сөз сүйлөп жатып, алардын бирикмеси Райым Матраимовду коргоп жатат деген сөздөр боюнча пикирин айтты. Замир Кочурбаев Матраимовдун күнөөсү далилдене электигин баса белгиледи. Мындан сырткары 40 чоро КБнын мүчөсү Кеңешбек Айтикеев Райымбек Матраимовдун күнөөсү далилдене турган күндө дагы алар аны чет элдик агенттерден коргоого даяр экенин билдирди. Айтикеев кыргыздар илгертен өз уулдарын таштап кетпегенин жана 40 чоро бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары чын эле өлкөдөн миллиондорду чыгарып кеткен болсо аны жазалап тарбиялоого даяр экенин айтты. Муну менен бирге ал Матраимовду камаган күндө деле өлкөдө коррупция жоголуп кетпесин кошумчалады. Биз силер менен саясатчылардын акчаларына алданганбыз, аларды биз өзүбүз шайлаганбыз. Күнөө өзүбүздө дагы 1000 райымды камагыла жыйынтык болбойт. Коррупция биз туура чечим кабыл алгыча жашай берет. Көзүңөрдү ачкыла, жакында парламенттик шайлоодо келатат деген Айтикеев. 18 декабрда Баткен районунун Көкташ айылында кыргыз-тажик чек арасында чыккан чырдан кыргыз тараптан баш аягы 6 адам жаракат алды. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы тараткан маалымат боюнча Ички иштер министрлигинин ички аскеринин ок жеген кызматкерине Баткен облустук ооруканасында операция жасалып жатат. Андан тышкары Баткендин Самаркандек айылдык кеңешинин депутатына да ок тийген. Ошондой эле дагы 4 адам ар кандай жаракат алды. Анын ичинен 3-өө Ички иштер министрлигинин кызматкерлери, бирөө жөнөкөй жаран. Чек ара кызматы аларга медициналык жардам көрсөтүлгөнүн кабарлады. Маалыматка караганда, учурда Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелери боюнча өкүлдөрү, жергиликтүү бийликтин кызматкерлери менен күч органдарынын сүйлөшүүсү жанданды. Буга чейин ок атууларга байланыштуу сүйлөшүү убактылуу токтотулган. Абалды жөнгө салуу үчүн чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Абдикарим Алимбаев жана Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаков Баткен облусуна жөнөп кетти. Кыргыз-тажик жарандары 18 декабрда 9:30 чамасында чырдашып, таш менен бири-бирин урушкан. Кийин эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүп жаткан учурда саат 11:30да Тажикстан тараптан атылган октон Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин бир кызматкери жаракат алган. Тажикстандын бийлиги болсо Кыргыз айылындагылар эки тажик тараптын эки тургунун айылдын имамы менен ок учун урган үчүн чыр чыкканын айтууда. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы жазып чыкты. Тажикстандын бийлиги болсо Кыргыз айылындагылар эки тажик тараптын эки тургунун айылдын имамы Содикбой Набиев менен окуучу Үмметжон Сафаровду урган үчүн чыр чыкканын айтууда. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы жазып чыкты. Исфара шаарынын администрациясынан атын жашырган булак Көкташтын тургундары Кыргыз тарапка байкабай өтүп кеткен окуучуларды урганын айткан. Мындан кийин кайым айтышы башталып, таш ыргытууга өтүшкөн. Ушул эле айылда 16 декабрда да Кыргызстан менен Тажикстандын жарандарынын ортосунда чыр чыккан. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, Баткен облусунун Көкташ айылында Тажикстандын жарандары тактала элек чек ара тилкесинде тосмону тосо баштаган. Буга нааразы болгон Кыргызстандын 30-40 жараны чогулуп, тараптар чатакташа кеткен. Быйыл 16 сентябрда кечке мал Баткен облусунда Лейлек районуна караштуу Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Чырда Кыргыз тараптан чек арачы Равшан Муминов курман болуп, 13 адам жаракат алган. Ал эми Тажикстан Кыргыз-тажик чек арасындагы атышууда 3 чек арачы каза болгонун кабарлаган. Президент Өнөктөш тобунун башчысы жана юристи Нурбек Токтокуновго карата телефондон коркутуулар болууда. Бул тууралуу ал 24 KG агенттигине билдирди. Эске салсак, Бишкек ЖЭБти модернизациялоо боюнча сотто ал мурунку өкмөт башчы Сапар Исаковдун кызыкчылыгын коргогон. Жактоочунун айтымында, реакция 2.0 митингинин алдында ага коркутуп телефон чалышкан. Бүгүн мага телефон чалып, буга чейин эскертүү беришкенин, митингдерди токтотууну, болбосо жыйынтыгы жаман боло турганын айтышты. Чалган чоң кишинин үнү. Ошол маалда жанымда кесиптештерим бар болчу, алар дагы угушту. Мени коркутуп чалган номурдан кече дагы чалышкан экен. Менден кечетен бери эмнеге телефонду албай жатасың деп сурашты. Мындай коркутуулар мурда болчу эмес, бирок мага боору ооруган УКМКнын кээ бир кызматкерлери өлкөдөн чыгып кетүүгө кеңеш беришти, деди Нурбек Токтокунов. Эске салсак, реакция 2.0 митинги сөз эркиндигин колдоо максатында өттү. Нурбек Токтокунов буга чейин башкы прокуратурага Райымбек Матраимовдун расмий кирешесинен ашып түшкөн ийри байлыктарды тууралуу фактылар боюнча арыз менен кайрылганын айткан.
Депутат Искендер Матраимов бүгүнкү жана буга чейинки митингдер тууралуу оюн билдирди. Бул тууралуу ал социалдык түйүндөгү баракчасына жарыялады. Бүгүнкү жана буга чейинки митингдер тууралуу жарандык көз карашымды айтып коюуну туура көрдүм. Себеби бул иш-чаралар биздин үй-бүлөгө каршы уюштурулуп жаткандан кийин унчукпай коюуга болбос. Албетте ар бир жаран көз карашын айтып чыгышы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Биздин мамлекетте сөз эркиндигине ченемсиз укуктар берилген. Тилекке каршы ушундай чексиз укуктардан пайдаланып, айрым күчтөр мындай мүмкүнчүлүктөрдү кимдир бирөөнүн кадыр-баркын тебелөө менен пайдаланып жатышат. Айрым журналисттер дагы журналисттик этикадан четтеп, бейтараптуулукту сактабай бир жактуу каралоого орун берип келишти. Алган эмес болуп жаткан митингдерге чогуу чыгып, өздөрүнүн көз карашын таңуулап жатканын байкоого болот. Мындай аракетти мен алар кыргыз журналистикада дискредитация кылып жатат деп эсептейм. Иним Райымбекке карата чындыкка дал келбеген жалган жалалар айтылып, ага карапайым эл ишенип ала турган деңгээлге жеткиришти. Сабыр кылып унчукпай келгенибизден пайдаланып, биздин дарегибизге каалагандай көз сүйкөштү. Биздин үй-бүлөнүн артынан өчү бардай түшүп, бир жактуу маалыматтар менен чабуул жасашты. Бажы тармагындагы мыйзамдарды, иштөө тартип эрежелерин тактабай туруп, өзү издөөдө жүргөн, алдамчылык менен кылмыш иши козголгон адамдын сөзүн маанилүү далил катары чыгарышты. Азаттыктын иликтөөсү боюнча териштирүү жүрүп жатат. Анын жыйынтыгын күтпөй эле саясий кызыкчылыгы бар топтор улам арт-артынан акцияларды уюштуруп, инимдин сүрөтүн жасалмалап, шылдыңдап көтөрүп алып, чагымчылдык пикирлерди жайылтуу менен алек. Учурда эмне гана болбосун бизге шылтап, ал тургай шаарды каптаган ышты дагы бизден көрүп жатышпайбы? Айтор кыргыз мамлекетиндеги бардык ийгиликсиздер үчүн жалгыз эле бизди күнөөлүүдөй көрсөтүшүүдө. Бүгүн дагы кезектеги иш-чарасын өткөрүшүп, бир топ жарандар Ала-Тоо аянтына чогулушту. Биздин дарегибизге жасалып жаткан каралоо чындыкка дал келбесин убагы келгенде териштирүүлөр аяктаганда далилдеп беребиз. Бет тырмачылыктарга, жалган жалаларга дагы жообубуз бар, аны убакыт, мезгил ордуна коет деп жазылат билдирүүдө. Бүгүн 18 декабрда Ак үйдүн жанында реакция 2.0 аттуу тынчтык митинг болуп өттү. Ал жерге Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Моонбеков келип, элди аралап ар ким менен сүйлөшүп жүрдү. Ал дагы сөз эркиндигин кысымга алууга жана коррупцияга каршы экендигин баса белгиледи. Дайыма ушундай митингдерде активдүү катышып жүрүп, мамлекеттик кызматка барып калган эркек мүнөз Рита Карасартованы эстеди. Бийликке каршы чыккан адамга кызмат бийлик берет экен. Мен 5 жыл окуп, окума акча берип эмне кылам? Андан көрө Ак үйдүн алдына митингге чыга берсем, тажагандан мага кызмат берет экен деп митингди туура эмес түшүнүп алган жаштар да жок эмес. Бийлик кызмат сунуштаганды Рита Карасартова өзү ачыктады го. Бийлик мага 3 жолу кызмат сунуштады, мен бирөөсүн тандап алдым деп. Анан аны уккан жаштар акцияга чыга берейин деп митингге чыгууну өнөкөткө айлантып алат да, деди депутат Моонбеков. Facebook соц тармагында Атамбаевдин Апрель телеканалынын аккаунту бар. Ошол аккаунт төмөндөгүдөй пост жазып, атамекен лидери Өмүрбек Текебаевди жөөлөп өттү. Өмүкө элчи менен эмне тууралуу сүйлөштүңүз? Бүгүн 18 декабрда Атамекен партиясынын үй камагындагы лидери Өмүрбек Текебаев өзүнүн автоунаасы менен Кыргызстандагы АКШнын элчилигинин имаратынын короосуна кирип кетти. Так канча убакыт отурганын айтпайлы коелу, жетишерлик эле кеңири убакыт элчиликте болду. Буга чейин да анын аталган державанын Кыргызстандагы элчиси менен жолугушканы маалым болгон. Ошентип аны менен дагы бир рет жолугуп отурат. Экөөнүн эмне тууралуу баарлашканын билбейбиз. Элчи Өмүкенин ден соолугун сурадыбы же саясаттагы абал тууралуу сүйлөштүбү азырынча белгисиз. Бирок бүгүнкү күндө өлкөбүздө батыштан каржыланган бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү активдешип жаткан чакта, реакция аттуу митингдерди уюштуруп жаткан кезде Текебаевдин АКШ элчиси менен жашыруун жолугушуп жатканы сырдуу болуп жатат да. Анын үстүнө дал ушул 18 декабрда Борбор калабызда реакция 2.0 деген митинг өткөнү белгилүү эмеспи? Эми коомчулукту суратып отурбайлы Өмүрбек Чиркешевич өзү бир төгүлүп чачылып, аны элчи кандай кабыл алганын, кандай кофе ичишкенин жана эмне теманы талкуулашканын жаап жашырбай айтып берип койгон оң болуп турат. Саясатчынын элден жашырган эч кандай ишмердүүлүгү болбошу керек да. Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.